Терезелерди жапты, камерада бар эле, чечин деди. Мен 14 жаштагы элем. Мени ортого коюп, эки тараптан бирөө урат, бирөө согот. Камактагы ар бир кызга 4 кытай эркек күнүгө зордуктайт. Бул эң азы. Эми гана саждадан башымды көтөргөнүмдө алдымда 15 милиция көрдүм. Колдорунда куралдар бар эле, жанымда турушту. Өзүбүздү өлтүрө турган болсок, шейиттиктен да кургаларыбызды билет болчубуз. Бул андан да оор. Өлсөк макул, биз ыраазыбыз, бирок ыйманыбызды жоготуп алуудан коркобуз. Апасынын жытын унуткан, үнүн унуткан адамдар бар. Өлкөбүздү аябай сагынабыз. Биздин баруу мүмкүнчүлүгүбүз жокпу? Жолго ала албайбызбы? Менин Сумая разиаллаху анхадай ыйманым жок. Аллахым Мариям алейхиссалам сыяктуу эрким жок. Азыр бул эшиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келсе, эмнелерди айтат элең? Сумая энебиздин шахадасына күбө болдук. Эй Аллахтын элчиси, анын изинен бастык жана көптөгөн сумаяларды жоготтук. Айтчы, эй Алланын элчиси, сага кошуна боло алабызбы? Кош келдиң Суби, видеодо жүзүңдү көрсөтүүнү каалабадың. Мунун өзгөчө себеби барбы? Бардык уйгурлар Кытайдын кызыл сызыгында болгондуктан бир уйгурдун Чыгыш Түркстан жөнүндө сөзү түздөн түз аларга жетип барат. Менин ким экендигим табуулары оңойлошот деп ойлойм. Бизге өзүң жөнүндө бир аз айтып бересиңби? Албетте. Мен Чыгыш Түркстандын Хотан шаарында туулуп өскөн, диним үчүн мекенимден айрылууга аргасыз биринчи Мисирге, андан соң Түркияга хижрат кылган. Бул жерде окуумду да, доомду да улантууга аракет кылган бир уйгур кызмын. Уйгур кыздар менен динибизди, жашообузду, дообузду дагы жакшы жашатуу үчүн Инширах атындагы бир доо борборун курдук. Өзүбүздү корууга жана аларды да өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз. 15 жашыңа чейин Чыгыш Түркстандагы коммунисттик түзүлүштөн көбөс катары ал жердеги болгон окуялардан кыскача айтып бере аласыңбы? Адамдын оюна келген жана келбеген бүтүндөй кыйноолорду ичине камтыган, алган демиңе, жеген тамагыңа, баскан кадамыңа, жашаган жашооңо жада калса өзүңдүн атыңа да, жаткан төшөгүңө да ээ боло албаган, бүтүндөй адамдын эркиндигини колуна алган бир системадан сөз кылып жатабыз. Чыгыш Түркстандык бир уйгур түрк өзүн Кытай деп билбеши, уйгур экендигин ырастоочу, кошумча мусулман болушу Кытай башкармалыгы тарабынан саясий баш көтөрүү болуп саналат. Тагыраагы террорист катары тааныласың. Ал жактагы туугандарыңдан кабар ала аласыңбы? Жакын туугандарым жанымда, бирок ата-энеси жанында болбогон көптөгөн туугандарыма күбөмүн. Алар көп жылдан бери эч байланыша албай жүрүшөт. Атасынын үнүн унуткандар бар. Ойлонуп көрсөңүз, бөбөк кезинде чыгып, апасынын жытын унуткан көптөгөн адамдар бар. Жада калса, ушундай досторумга көбүмүн камакта ата-энеси шейит болгонун көп жылдан кийин гана угушат. Ошентсе да бутуна туруп жашашка аракет кылган адамдар толтура. Түркияда Кытай кыйноосу деген сөз бар. Сенин башыңан өткөн эң жаман нерсе эмне болгон? Менин жана устатым кармалган учур эле. Мен устатымдын хадис китеби болгон Бухарини үйрөнүп жатат элем. Сабак учурунда милициялар бастырып кирди. Мына ошол учурда устатыма хадис үйрөткөн үчүн гана үй бүлөсүн, атасын, агасын жана мени алып кетишкен болчу. Кийин мени кое беришти, Аллага шүгүр. Бирок устатым анын атасы жана агасы чыгарылбады. Бул мен үчүн аябай чарасыз, аргасыз калган учурум болчу. Мага бир гана хадис үйрөткөнү үчүн чоң бир үй бүлө расмий түрдө өлүмгө кетишти. Кийин качан кое берилди, кое берилеби, такыр маалыматым жок. Бирок атасы камакта шейит болду деген кабар алдык. Кане эми унутсам деген бир окуяң болдубу ал жакта? Ооба, суракка тартылган учурум. Аны ар эстегенде денем тикен-тикен болуп кетет. Кане эми унутсам деймин. Күнөөбүз бир гана хадис, Куран үйрөнүү болчу. Динибиздин ар бир бөлүгүнө жаратуучубузга кызыгат болчубуз. Мисалы, намаз окуганда бир гана намаз окууну эмес, түзмө-түз Раббибизге жолугууну каалайт болчубуз. Курани Каримди бир гана жаттоону эмес, Куран менен жашоону, жашатууну каалайт болчубуз. Балдарыңа эмне мурас таштайсың дешет го, мисалы. Биз көп нерсе таштоону каалабайбыз. Ал убакта чоң максаттарыбыз жокко эсе, үй, машина таштайм деген. Жөн гана бир окуябыз болушун гана каалайбыз. Куран, хадис окуйт элек, сахабалардын окуяларын үйрөнчүбүз. Нак ошол үйрөнө турган маалдарда бастырып кирип кармап алышты. Ошол учурда аябай жаш элем, 13-14 жаш. Биринчи мени суракка алышты. Эң кичүүсү болгонум үчүн мага эмне кылып жатасыңар? Эмне кылып жатканыңарды айтчы.
Мен ал коркуудан улам хадис үйрөнүп жатам дей албадым. Эч нерсе кылбадык десем, ал жерде кай жерден келдиң деп ар түрдүү суроолорду берип башташты. Кайсынысына жооп беришимди биле албадым. Болгону акылымдан бир тынчсыздануу бар болчу. Устазама бир нерсе болбосунчу Сураныч, башына бале келбесинчи. Так жооп бере албай же жалганда сүйлөй албай жаттым. Кийин булар туугандарыбыз дегенге аракет кылдым. Камера бар эле, аны үстүмөн буруп коюп өчүрүп коюшту. Экөө эки жагыма туруп, бирөө суроо берсе, бирөө урат. Ошол учурда таяктын көп деле мааниси жок эле. Коркуудан улам оорунду эле сезбейсиң, бирок ушунчалык оор сөздөр менен сөгүп жатышты. Коркусунан валлахи мен эч нерсе кылбадым дедим. Валлахи деп айтуу такыр мүмкүн эмес эле ал жакта. Эч кандай айлам жок эле. Ансыз да ошол таяктын себебинен өзүмдү жоготуп коюп турмун. Саардан кечке чейин суусуз, ачка, каалоосуздан бир нерсе чыгышынан коркосуң. Коркусунан мен досумдун атын айтып алдым. Биринчи мен мугалиммин дедим, бирок алар такыр ишенишкен жок. Ушулап алыңда кантип эле мугалим болмок элең дешти. 1 саатка чейин таяк менен сабашты. Андан кийин жанымда бирге окуган 20 жаштагы досум бар болчу. Анын атын айтууга аргасыз болдум. Кана эми муну айткандын ордуна өлүп калсам гана, бирок башка мүмкүнчүлүгүм жок эле. Ошондогу абийиримдин азапталуусу, ошол коркуу, ошол тынчсыздануу. Андан соң ал жерден чыккандан кийин мени досума жолуктурушту. Чында ушул сенин устазаңбы? Жүзүнө карай албай жаттым. Айттым, ошол учурда Аллахым жанымды алса гана. Себеби кыянат деген сыяктуу нерсе болду. Ооба, тешке аргам калбады. Ал учур аябай кыйын болду. Андан соң мени бир бөлмөгө камашаарын айтышты. 14 жаштамын. Сени балким 20-30 жылга камашат. Андан кийин көрөбүз, чыга аласыңбы бул абалың менен. Сага эч нерсе болбойт деп ойлоп жатасыңбы? Бир эле учурда чечин дешти. Баардык нерсеңи чечин деди. Ал аябай оор болгон үчүн эмнени кааласа айтууга аргасыз болдум. Силер ушунчалык элесиңер, кана Раббиң, кана Аллахың, ушунчалык элесиңер. Ошол учурда корккон нерсем ал жерде калуу, шейит болуу же өлүү. Ошол жолдо өлүү эмес эле. Бир гана ыйманымды сактай албай калышымдан аябай коркуп жаттым. Ошондуктан Раббиме дуа кылдым. Негизи бул мен үчүн бир муужиза болчу. Раббиме дуа кылып, Раббим, эгер менин жашоомдо бир хикмат бар болсо, сенин жолуңда кызмат кыла алсам, мага мүмкүнчүлүк бер. Бул жерден кутулайын, сага сөз берем. Өмүрүмдүн аягына чейин сага кызмат кылам. Сенин жолуңда кызмат кылам. Зулумдукка дуушар болгондор үчүн бир нерселерди жасайм, өзүмдү сага арнайм дедим. Мен үчүн мен деген нерсе калбайт. Эгер менин мындай мүмкүнчүлүгүм жок болсо, мени бир гана азыр Суби катары бул дүйнөдөн өтө турган болсом, Сураныч, ушул жерде менин жанымда ал. Булардын колуна таштаба. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Мен Сумая радиаллаху анхадай ыйманым жок. Аллахым, Мария менен сыяктуу эрким жок. Асия сыяктуу ыйманымдын даамын тата албай жатам. Жок, менде чыдай албайм. Мен ыйманды көтөрүүгө бул жака келдим. Бирок кийин пайгамбарыбыздын алдына ыймансыз чыгуудан коркуп жатам. Мени бул абалга таштаба. Мен сага сажда кылууга көндүм, бирок бир күн келип сага сажда кылууну унутуп калуудан корком, Аллахым. Мен Куран окушту аябай кыйынчылык менен үйрөндүм, бирок бул Куран аркылуу сени сүйдүм. Ушул Куран менен пайгамбарыбызды сүйдүм. Аны унутуп каламбы деп аябай корком, Аллахым. Бул эки тандоодон бирөөнү бер дедим. Жарым саат өтпөй эле сени кое беребиз деген кабар келди. Бул мен үчүн мүмкүн эмес эле. Ошондо айттым, демек диним үчүн менден күтүлгөн нерселер бар. Сен үчүн бир мусулман болуу деген эмнени билдирет? Мен үчүн мусулман болуу ишенүү деген. Сумая сыяктуу ар дайым шахиддикке даяр болуу. Мусаб сыяктуу дини үчүн баардык нерседен баш тарта алуу. Билал сыяктуу баардык кыйынчылыктарда ахат деп айтуу. Суби, элестет, азыр ушул эшиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип келсе, эмнелерди айтат элең пайгамбарыбызга? Пайгамбарыбызды көргөнүбүздө мынтип айтат элем, мисалы: Сумая энебизди күбө болдук, эй Расулуллах. Жана анын изинен бастык. Жана көптөгөн сумаяларды жоготтук. Умардын адилеттигин сагындык. Бир адилет үчүн 1000 Умарды жоготуп курман кылдык. Абу Бакырдын мээримдүүлүгүнөн үлгү алдык. Жана миңдеген Абу Бакырларды курбан кылдык. Сени көрбөй туруп сүйдүк, эй Аллахтын элчиси. Жана сенин жолуң үчүн биз мекенибизден айрылдык. Айтчы, эй Аллахтын элчиси,
акчага кошуна боло алабызбы? Бул кыйынчылыктарды, бул башыбыздан өткөргөндөрүбүздү бекер эле эмес экенин негизи биз согушка жооптубуз, а жеңиш Аллахтын иши экенин билебиз. Бирок ушунчалык зулумдуктарга карабай, ушунчалык башыбыздан өткөндөргө карабай, эч үнсүз унчукпай, тынч жерде калуубуз адамдын оюна деле келбеши мүмкүн. Ата-энеси бар туруп жетим калуунун эң жаманын жашашыбыз, булардын баары кабыл болобу? Жана булар бекер эле болбогонун, бекер эле жашабадыңар буларды. Баардык нерсенин жакшы акыбети бар жана ушул жакшы нерселерди сөзсүз бир күн көрөсүңөр дегенди билүү. Ошол тынчтык мен үчүн аябай чоң нерсе. Достор, биз кызык нерсе байкадык. Бул видеолорубузду көрүүчүлөрдүн 98% каналыбызга катталган эмес. Сиз билгендей, биздин канал Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ачылган. Каналыбызга катталууңуздун бир гана себеби бул акыйкаттардын жайылуусун каалайбыз. Бул аябай кичинекей гана иш болушу мүмкүн, бирок бул ишиңиз менен видеолорубуздун көптөгөн адамдарга жайылуусуна себепчи боло аласыз. Чыгыш Түркүстандагы түзүлгөн кытайлаштыруу долбоору үчүн эмнелер кылынып жатат? Ар бир үйгө бирден Кытай жайгаштыргандар үчүнбү? Ушундай концлагерлерге алып барылган же камакка алынып барылгандардын көпчүлүгү эркектер. Ошондуктан да үй бүлөлөрдө чарасыз кыздардын, бир туугандардын, апаларыбыздын үйүндө бирден Кытай жайгаштырышат. Мисалы, Кытайдын 2018-жылы расмий түрдө жарыялаган маалыматына ылайык 1 миллион 100 миңден ашык кызматкер 30 миллион үй бүлөгө бир канча жолу кирген. Бул деген эмне деген сөз? Биз сүрөттөрдөн көргөнүбүзгө караганда адамдардын намысына чейин тийишкендери жөнүндө сөз кылынып жатат. Айрыкча кытайлыктар менен үйлөндүрүү долбоору дагы бар. Бардык Кытай эркектерине каалаган уйгур кызды тандоо укугу берилген. Бир тууган бар болчу. Алардын ата-энеси камакта, алардан алыс болгондугуна байланыштуу, алар өздөрүн камсыз кылууга тырышып жашап жаткан кезде карындашына бир Кытай көз артыптыр. Ал дароо полиция участогуна барып, мен бул кыз менен үйлөнөм дептир. Ал жердегилер дароо үйүнө милиция жиберип, сенин карындашың бул адам менен үйлөнүшү керек деп айтса, ошондо кыз өзүн өзү өлтүрүүнү каалап, өзүн өзү асууга аракет кылган кезде агасы көрүп калыптыр. Кытайлыкка күйөөгө тийүүнү каалабаган үчүн ал бир тууганды камакка ташташты. Эми Кытайга тийүүгө ыраазы болбогон үчүн камакка ташталат, бирок камакта андан да оор нерселер менен жүздөшөсүң. Камактагы ар бир кызды күнүгө эң аз 4 эркек зордуктайт. Бул 7 жаштан 70-80 жашка чейин уланат. Ал жерде сенин жок дешке укугуң жок, мүмкүнчүлүгүң дагы жок. Кытайда сен эч качан жок дей албайсың. Кимдир бирөө калима үчүн 15, 50, 30 жыл жашайт. Ошол калима менен бир эле намыс, урмат, абийир ыйманы бар. Кудум мал базардагы мал тандалган сыяктуу көчөлөрдөн кыз тандашат. Кээде айтам, бизге намаз окушту үйрөткөн, оронуп жашоону үйрөткөн устазаларыбыз азыр өздөрү оронбой, жолуксуз намаз окубай жашоого аргасыз. Элестетиңиз, бул жашоону адам кантип көтөрө алат? Өзүн өзү өлтүргөнгө деле мүмкүнчүлүк жок. Себеби өзүбүздү өлтүрө турган болсок, калимадан ажырап каларыбызды билебиз. Бул дагы өтө оор. Бир Кытайга каршы чыксаң, бир милицияга каршы чыксаң, зулумдук бир гана сага эмес, сенин көзүңчө бардык туугандарыңды зордуктайт. Же элестетиңиз, агаңыздын, бир туугандарыңыздын көз алдында жепчалаңач болушуңузду, эң көп урматтаган адамдардын алдында сизди зордукташканын. Кытай өкмөтү ошол концлагерлерди бир билим берүү деп аташат. Ооба, билим берүү деп уйгурларга биз билим берип жатабыз деп дүйнөгө ушундай көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Бирок ошол концлагерлерде чогулгандардын көпчүлүгү жазышат. Профессорлор, жада калса университет мугалимдери. Алар болсо биз буларга билим берип жатабыз дешип дүйнөгө жалган маалымат жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Суби, Чыгыш Түркүстанда Рамазан айы кантип өткөрүлөт? Азыр Чыгыш Түркүстандагылар Рамазан айын чыныгы Рамазан айындай өткөрө алышпайт. Өтө оор, ушунчалык маанилүү өтөт. Мисалы, биз таравих намазын окуш үчүн жашыруун жерге чогулчубуз. Эгер колго түшсөк, баардык нерсебиз жада калса, алган демибиз да колдон чыгарын билет элек. Ошого карабай, Раббибизге болгон терең сүйүү, ар бир күнү толкундануу, коркунуч жана коркуу менен бирге бизди бир жерге чогултат эле. Түнү бою дуа кылып чыккан күндөрүбүз али эсимде.
Бизди дүйнө эми гана таанып баштады. Муну билесиз, эми гана эстеп баштады. Ал учурларда дүйнөнүн эсине да келбейт элек. Бирок ошол учурларда, ошол түндөрү, кадыр түндөрү бүтүн дүйнөдөгү зулум чеккен мусулмандарга, өлкөлөргө күндү-күн, түндү-түн дебей дуа кылат болчубуз. Кудусту биз ошол учурларда эле билет элек. Ошол учурларда эле аябай сүйүп дуа кылчубуз. Ар бир үмүтүбүздү айтат болчубуз. Алар менен жолугууга мүмкүнчүлүгүбүз болобу? Башка мусулман бир туугандарыбыз менен жерге чогулуп жолугуу мүмкүнбү дейт элек. Бирок көбүнчө болбойт деп ойлочубуз. Ошондуктан дуаларда жолугалы. Ансыз да акыретте пайгамбарыбыз менен жолугабыз го. Ушул тынчтык берет эле. Рамазан айында өзгөчө күндүзү бастырып кирүү аябай көп болчу эле. Мисалы, мектепте болсоң сөзсүз аны жешиң керек болот. Ошол учурда орозоңду тандайсың же суу ичүүгө аргасыз болосуң. Көпчүлүк орозону тандайт эле, ал учурда дароо жазага тартылат. Бирок көпчүлүгү ичкенге аргасыз болушат. Иштеген адамдар сөзсүз бул абалга туш болот. Же орозоңду бузасың, же улантасың. Эч мүмкүнчүлүгүң жок кутулуу сыяктуу. Сен террористсиң. Сенин акылың бузулган. Коркунучтуусуң, өлкөгө коркунучтуусуң. Бир орозо мамлекет үчүн эң коркунучтуу сыяктуу таанылган эле. Чыгыш Түркстанда болгон учуруңду кыйынчылык менен намаз кылат элем деген намазыңды эстейсиңби? Бул да камалган учурдагы убакыт эле. Ошол учурда бешим намазынын убактысы кирген болчу. Намаз окуу үчүн аябай экиленип калдым. Себеби бөлмөдө камералар бар болчу. Андан соң бир чечимге келип намазымды окудум. Саждадан башымды көтөргөнүмдө алдымда эң аз 10-15 полиция көрдүм. Колдорунда куралдар бар. Алдымда турушат. Аябай коркууга түштүм. Кийин эч каалоосуздан күлгөн элем. Жанагы китептердеги мен күбө болгон шейиттер сыяктуу мен да шейит боломбу деген сезим келди, бирок болбоду. Анан аябай сонун сезимдер эле. Бирок ушунчалык оор жана коркунучтуу болгон. 2 минутада бүтүн дүйнөгө үнүңдү угуза алуу мүмкүнчүлүгүң бар. Бул зулумдукту кантип түшүндүрөт элең? Элестеткиле, 21-кылымда жашап жатасыңар. Көптөгөн жылдар бою жакыныңыздын үнүн уга албайсыз, жытын да жыттай албайсыз. Мекениңизди аябай сагынгансыз. Сүрөтүн окуса болосуз. Кокустан ким өлөт, ким шахадаттын шербетин ичет, кимдин башына мен себептүү бале келет, мекениме баруу насип болор бекен, сүйгөндөрүм менен жолуганбы деген кыялдар менен жашайсың. Бирок дагы бир чара бар. Ал да болсо өлүм. Сизге бул учурда өзүңүздү кандай айласыз сезесиз? Мисалы, биз бул жерде билим алууну улантканыбыз үчүн көптөгөн туугандарыбыздын ата-энелери ал жакта азап тартып жатышат. Жада калса азаптын эң оорун тартып жатышат. Бирок сен алар үчүн эч нерсе кыла албайсың, аркага да кайта албайсың. Артка кайтсаң андан да оор азаптар күтүп турат. Бул өлүмдүн коркуу же башка эмес. Өлсөк макул, биз ыраазыбыз, бирок ыйманыбызды жоготуп алуу коркуусу бар. Мени эң кайгыртканы бизге намазды үйрөткөн устазаларыбыз намазсыз калуулары. Эй Алланын элчиси деп ар күнү кыйкыра ала турган ушул күнүбүздө алар ичинен да кыйкыра алышпайт. Аллахты зикир кыла албоолору, аларга жардам бере албайбыз, ошондуктан соңку чара өлүм дейбиз. Суроолорубуз ушул эле. Сенин кошумча айткың келген нерселер барбы? Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Бардык нерсе үчүн рахмат. Иншаллах пайдалуу болот деп ойлойм. Колубуздан көп нерсе келбейт, бирок кимдир бирөөнүн бул эркин дүйнөдө ушул бардыгы үчүн ар секунда өлгөн мусулмандар бар экенин эстөө мусулмандардын ыйманы үчүн балким пайдалуу болор деп ойлойм. Иншаллах өлкөдө көптөгөн шейиттердин изинен мужахиттер келип чыгат деген үмүт менен дуа кылып бүтүрөм. Аллага аманатсыңар. Mücahitlerin yetişmesi ümidiyle öyle dua ederek kapatıyorum.